Саламатсыздарбы, сүйүктүү угармандар. Сиздердин назарыңыздарда Жусупбекова Нурайымдын «Эки доорго бир жүрөк» аттуу 2 бөлүмдөн турган романы. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Каналдын өнүгүүсү үчүн подписаться баскычын басууну унутпаңыздар. 1 бөлүм. 1 бап. Кыз бактысынын чындыгы. Бүгүнкү таң өзгөчө назигине тартып, бир башкача жаңырып тургансыды. Бөлмөгө өтө жаңы жана абдан таза аба толуп алган сыяктанат. Ойгонору менен ушундай жагымдуулукту сезген Асел бөлмө ичине кандайдыр жашоого суктанган жана шыктанган жаңы көз карашын жүгүртүп алып, кыялдуу ойдун таасири менен шыпты жаңы көрүп жаткансып көңүлдү тиктеди. Окуучулук жылдар кандай гана узакка созулду. Эми мына шаңдуу музыканын алдында бийлеген кечээки бүтүрүү кечесинен кийин ал кез да артта калды. Окуучулук күндөр. Силер чууруп өткөн кино тасмасы сыяктанып өткөн кезде калаарыңарды ойлоп да. Өткөн кечте мектептин жөнөкөй короосу өзгөрүлүп, өспүрүм курактын өзүнчө бир өлкөсүнө айланып, мында чогулгандар келечектен кандайдыр бир кереметтин ишке ашышы менен укмуштай бир каалоолордун аткарылышын күтүп тургансышты. Өткөн чакта калчу мектеп жашоосунун жыйынтыгы чыгарылып жаткандыктан окуучулар турмак алардын ата-энелери да абдан толкунданып турушту. Аземдене кийинген, сыртынан өзгөчө сулуу да, сылык сыпа, шайыр да сезилген бүтүрүүчүлөр бир эле кечте эс тарта түшкөндөй көрүндү. Ал эми Аселдин көнүгмүш эмес маанайы кече башталарына 1,5 саат калганда бала чактан берки өстүрүп келе жаткан узун чачын кыскартуу тууралуу ой көңүлүнө кокус келе калгандан улам пайда болду. Мында өкүнүү сезиминин үлүшү бар болгону менен, ошол эле учурда жашоосу жаңы өңүттө башталаарына кубанганы үстөмдүк кылып, жаш жүрөгүн толкундатып жаткан. Анткени коомдук иштерди кынтыксыз аткаргандыгынан улам акыркы 4 жылда мектептин окуучулар комитетинин алмаштырылгыс төрайымы болуп саналган жөнөкөй эмес активист окуучудан бир заматта эле мода журналдарынын сыртындагы сулуу кыздардай көрүнүп, көчөнү көрүктөгөн заманбап жаштардын бири болуп чыга келгени жатпайбы? Анан калса үстүндөгү өзгөчө көркөм кийими адатта көптөгөн күйөрмандар артынан жүгүргөн чоёке мүнөз адемик Селкинин образын жаратып койгон эле. Эгер арт жакта калган 14 жаш курагына кылчая карап эстей турган болсо, ал дароо эле комсомолдун катарына өтмөк да мектептин жетекчилиги тапшырган коомдук иштерди жоопкерчиликтүү түрдө аткара баштамак. Өзүнүн жеке жашоосун унутуп, бош убактысынын көбүн мектепте өткөрүлчү иш-чараларга арнамак. Жеке жашоо өзү үчүн түшүнүксүз. Ал жөнүндө эмнени билет? Бирде жогорку класстын балдары менен кезиккенин, кээде окууну эбак бүтүп кеткен чоң балдар менен болгон жашыруун жолугушуусун айтып берген классташ курбу кыздарынын аңгемесинен улам гана кыз жигиттердин романтикалуу жашоосу жөнүндө үстүрт билет. Анткени менен Асел катарлаш класста окуган баланы өтө тымызын түрдө жактырат. Бирок муну уялыңкы сезим менен көп мойнуна алгысы келбей жүрөт. Ал эми азыр 80-чи жылдардын акыркы чач жасалган модасы болуп саналган сэшн анын жүзүнүн мурда билинбеген адемилигин абдан кылдаттык менен ачып бергенсиди. Сырт келбети мурдагыдан да жаркырап чыга келгенсиди. Бул ага өзүнө болгон ишенимдүүлүк менен ачык маанайды тартуулап койду. Көгүлтүр гүлдөрү бар үлбүрөгөн назик шифондон тигилген кечки көйнөгү ичке тулкусуна көнүмүш эместей жарашып, андыктан ал өзгөчө көрүнүп турду. Аселдин бутундагы борбордон жеңеси атайы жиберген, ошол кездин акыркы модасы болуп жаткан сабо стилиндеги жоон такалуу көгүш түстүү платформасы көйнөгүнүн гүлдөрүнүн өңүнө жарашып, ошол кезде элдин жогорку баасын чагылдырган кыргыйдай мүчөлүү кыйла узун боюна жараштырып салган эле. Дал мына ушундай бой келбетинин жарашыгына
Юрий Антоновдун ырында сүрөттөлгөн алып учкан басык менен мектептин куроосуна киргенинде классташ кыздары бирдемени катуу талкуулаган тейде жанынан өтүп кетишпеспи? Кыздар, силер кайда? Деп Асел алардын артынан таң кала үн салганында жөн жооптун ордуна таң кала кыйкырган курбуларынын үнү жарыша жаңырган. Аселка, бул сенсиңби? Биз сени тааныган жокпуз. Эбагыл ушинтпейт белең. Карасаңар, таптакыр эле башка адам болуп калыптыр, деп кыздар өзүнө кунт коё да суктана да карап тегеректеп калышкан. Жүзүнөн уялыңкы нур жайнаган Асел таң кала суктана тегеректеген курбу кыздарына өзүн өзгөртүүгө кантип батын албай жатып, бир жыйынтыкка келгенин айтып бергиче бир топко жаркырап турган. Бүгүн азыр да Асел төшөгүндө жатып кубанычынан жаркып турду. Айланасында эч ким жок болгондуктан эркин ойлонуп, эжа бербеген кыялын тыйгысы келбеди. Мунун башкы себеби ушунча жылдан бери жактырып, кыз сыры катары жүрөгүндө сактап келе жатса да, өзүнө эч качан көңүл бөлбөгөн Азаттын назарына урунганы болчу. Катарлаш класста окуган Азат менен танапис учурунда спорт аянтынан жолугуп калышкандарында Асел кандайдыр мамиле түзүлүшүнөн болбосо да анын өзүнө көңүл буруусунан үмүттөнчү. Бирок бала байкабагансып өтүп кетчү. Ал дайыма классташтардын мамилесиндеги аралыкты сактаар эле. Балким аны өз мектебинин окуу комитетинин башчысы экени тартынтса керек. Же болбосо өзүнүн мурдагы эч кандай жасанбаган, мода куубаган, олуттуу көрүнүшүнөн улам мамиле түзбөй, ал тургай учурашкысы келбей жүргөндүр. Ал эми кечээ болсо капысынан эле бүткүл зал аркылуу өзү анын сүйлөшкөн кызынан бетер ишенимдүү түрдө басып келип, бийге чакырып жатпайбы? Анан дагы бий бүткөндөн кийин да кымча белинин колун албай кое берсе эле өзү жоголуп кетчүдөн бетер бир нече ирмемге тура бербедиби? Ушул ирмемдерде экөө тең абдан толкундангандыктан үн алыша дүкүлдөй соккон жүрөктөрүнүн дабышы айланадагыларга угулуп тургансыды. Катуу толкундангандан улам Асел дем жетпей калгандай аптыга түштү. Ага курчап тургандар тааныш эместей сезилип, башы айланганын же курчап турган дүйнө өзүн тегеренип жүргөнүн айырмалай албай турду. Бийден кийин ар ким өз классы турган жакка бөлүнүштү. Карама каршы турган Азат өзүнүн көзүн тарта албай карап турду. Өзү да кыздар менен сүйлөшкүчө ага уурдана карап коюп жатты. Алардын ортосунда бул кезге чейин белгисиз болуп келген өз ара тартылышуу, кубулушу жүрүп жатты. Эгер айланада эч ким болбогондо, экөө бирин-бирин карай сагынышкан жандардай болуп умтулушмак окшойт. Ушул ирмемде Аселдин оюна капысынан бир ой келди. Бакыт деген ушул турбайбы? Мен бул учур тууралуу канча кыялдандым эле. Чын эле биз эми кыз-жигит катары жүрөбүзбү? Ортодогу мурдагы жана азыркы пайда болгон мамилени көңүлүнө салып талдап алган кыз жооп издөөнөн улантып түйшөлө берди. Толкунданганданбы, же майрамдык шампандан ууртап койгонунанбы, болбосо чындап эле көпчүлүктүн деминен залда таза аба азайгандыр. Эмне болсо да азыр дем жетишпей думуккансыды. Ошол себептен Аселге мектептин куроосуна чыгууга туура келди. Азга туруп кайра кайтмакчы болгонунда капысынан алдынан Азат чыгып, колдон алып, бир аз сүйлөшүп отурууну сунуштап, баш ийкегенинде спорт аянтчасын карай жетелеп, анын четиндеги күйөрмандар үчүн коюлган отургучтардан орун алышты. Башында экөө бири-бирине чоңдордун карашы менен көз жууртушуп, муну менен бири-бирине кайдыгер эмес экендиктерин билдиришип, эбактан бери эле өз ара жактырышып, эми гана жалгыз калууга мүмкүнчүлүк тапкандай көрүнүшкөнү менен унчугушкан жок. Анан Азат күтүүсүз түрдө анын колун колго алып, алаканын чекесине басты. Мындай болоорун мурда эч качан ойлобогондуктан Аселдин жан дүйнөсү селт эте үрктү. Бул мага махаббатын билдирип жатат го, деген ойдон улам ыйлап жибере жаздады. Бала аңгыча күтүүсүз сөзүн ойлуу да, негедир муңдуу да түрдө айтты. Бүгүн сен апамдын жаш кезине абдан окшоп турасың. Таң калыштуу. Азат, мен мурда бири-бирине окшош адамдар болоорун көп уккам. Сен уккан эмес белең? Деп мында
таң калычтуу эч нерсе жок экенине ынандыргысы келет сүйлөдү Асел. Сен ушунчалык кичинекейсиң, деп Азат кыздын сөзүн укпаган түрдө кебин улантты. Карасаң, колуңдун быйтыгыйын, коргоосу жок калгандай. Мен бул колдорду колумдан такыр чыгарбай коргогум келет, деп ал кыздын колун күрөктөй алакандарына салып кармап турду. Кимден коргойсуң? Деп таң кала сурап, алсыз тийген жарыктан жакшы көрүнбөгөн жигиттин көз карашын кармоого аракеттенген. Ал терең улутунуп алып акырын сүйлөгөн. Апамдын өтүп кеткенине 3 жыл болуп калды. Мен мурда эле сенин ага аз-маз болсо да окшошуп кетериңди байкап жүргөм. Анын сен сыяктуу кичинекей жана коргоочусуз болгонун айта албайм. Ал азга унчукпай туруп калып, жандуураак маанайда улантты. Бирок кандай болсо да, бүгүн мен сага эмнегедир өзүмдөн өзүм эле тартылып атам. Өзүңдөн бир кадам да алыс кетким келбей жатат. Буга өзүмдү аябай таң калуудамын. Кыз көкүрөгүн катуу жана кыйгыл нерсе өйүп, дем алуусу тездегенин сезди. Кубанганынан кыйкыргысы, ошол эле учурда өкүрүп акырып ыйлагысы келип кетти. Бирок өзүн кармап баш чайкай берип сурады. Сага эмне болду, Азат? Анан жакшылап карай берип, жигиттин көзүнөн кылгырган жаш бети ылдый куюлуп жатканын көрүп коркуп кетти. Бул шампанды көп ичип алган турбайбы? Деген ойго келип, бошонгусу келип колун тартты. Бирок Азат кое бербестен алаканынан акырын жана назик өөп койду. Сен бүгүн апамдын жаш кезине абдан окшоп турасың. Анын студент кезде түшкөн сүрөтүндө да чач жасалгасы азыркы сеникиндей. Сен билбейсиң, анын мээримдүү мамилеси мага азыр кандай жетишпей турганын. Мындай сезимтал мамилени күтпөгөн Асел эмне кылаарын билбей калды. Өзүн жоготуп кое жаздады. Бул балким шампандан да күчтүүсүн ичип алгандыр, деген ойдон улам аны тынчтандырыш аракетинде кош колдоп алаканын кысып, кел, бул тууралуу кийин сүйлөшөбүз. Биздин азыр залдагылар күтүп жатышса керек, баралы, деп мектеп имаратын карай жигитти жетелеп жөнөдү. Баратып ашык сөз айтышпады. Демин ичине алгансыган жигит ойлуусуна тартты. Өзүнө мурдатан тааныш эмес сезимден улам кыздын көңүлүн коркуу жана толкундануу ээледи. Мен анын өтүп кеткен апасына окшош экенмин да. Ошон үчүн ал мага көңүл буруптур. Байкуштун кайгысы күч турбайбы? Бирок апасынын окшоштугунан улам жаралган мунун мага карата сезимине түшүнүп болбойт го, деп ойлонгон кыз кадамдарын тездетип, бүтүрүүчүлөрдүн шаан шөкөтү улам кызып бара жаткан залдын босогосун андан мурда аттады. Бүтүрүү кечеси аяктагыча алар мындан башка сүйлөшүшкөн жок, жакындашпады. Асел Азаттын мугалимдердин байкоосуна илинбеши үчүн дайыма досторунун курчоосунда жүргөнүн, алар менен залдан тез-тезден чыгып жатышканын, жашырынып тамеки тартышканын байкай калды. Бул ажайып таңда Асел көзүн жарым жума бүтүрүү кечесинде болуп өткөндөрдү майда чүйдөсүнө чейин эстеп, ал тургай элестетүүгө аракет кылды. Бирок бир ойдон улам анын бүткүл сезимдери сенее түшкөнсүдү. Бул балким өзүмдүн эле санаа кыялдарымдын өзгөчө өркүндөөсү болуп жүрбөсүн. Азат жөн гана эбак өтүп кеткен энесине окшоштугумдан улам гана көңүл бөлдү да. Болбосо дагы да жолугууга аракеттенип, кезигүүчү күндү болжоп айтмак. Бул мамиленин уландысы болоор бекен. Мектепке болсо эми экинчи барбайбыз. Көпчүлүгүбүз бүтүрүү күбөлүгүн алып, билим алууну улантыш үчүн ар кайсы тараптарга тарайбыз. Мунун арты жакшы болбой калдыгы окшойт. Кап, ал жакындай баштаганда эле кагып салбай. Бирок ал кучактайм же өбөм деген жок. Жөн гана алаканымдан акырын сүйүп койду. Бул аябай күтүүсүз болду, деп ой жүгүрткөн ал көңүлүндөгү көп суроосуна жооп жашырылып тургансып, өзүнүн оң алаканын уурдана карап койду. Ашканадан эбактан бери эле идиш аяктын калдырап кагышканы, суунун шылдыры угулуп жаткан. Апам күндөгүсүндөй эле короз кыйкыра электе турду да, атам чач жасалгамды көрсө эмне дээр экен? Кечинде кечеден тосуп алганы менен менин жасалганыма деле көңүл бурган эмес эле да. Анын үстүнө караңгы болчу, деп ойлогон Асел бөлмөсүнөн чыгууга шашылган жок. Атасы иш сапардан чарчап кайтып келсе да, айдоочусун кетирип жиберип, мектепке чейин жөө келип, анын алдында өзүн күтүп туруптур. Караңгыда кызынын жасанганын байкабагансыды. Ал өзүн куттуктаган соң бүтүрүү кечесине катыша албай калганына өкүнүчүн айтып алып,
калган сезимдерин ичке кармаганын билдиргендей улам шыпшынып коюп, бир топко чейин унчукпай келип, анан аттестатка коюлуучу жыйынтык баалар жөнүндө сурай баштаган. Жаңы жашоо башталды деп ойлоду Асель. Жөн койсо бул күндү келечектеги бактылуулукка алып бара турган жаркын кыялдар менен укмуш пландарга арнамак эле. Эгер эшиктин артынан апасынын үнү жаңырбаганда. Ай, турбайсыңбы? Күн чак түш болду. Апасы адатынча эртең мененки 10-ду укмуш кеч санап, түнкү 2-ге жакын жатканын эске албастан туруусун буйурду. Түндө келгенден жатаар жаткыча экөө бүгүнкү кечти талкууга алышкан. Апасы жашы өтүбүрөөк калганда төрөп алган баласы таалай сыркоологондугунан улам кечеге бара албай калып, ага ким кандай кийинип барганын, бүтүрүү кечесинин расмий жана салтанаттуу бөлүгүндө кайсы ата же эне чыгып сүйлөгөнүнөн бери айтып бергиче кеч болгон. Апасы атасынын көзүнчө өзүн катуу тартипте кармагандай көрүнгөнү менен, түз жүрүүгө чакырганы менен, ал жокто турмуштук аки-чүкүлөрдү кадимки аялдарча талкуулачу. Эртең мененки чай даяр болгуча атасы катаалына тарткан жүзүн Правда газетасы менен жаап, кандайдыр кызыктуу макаланы үлүрөйү үңүлүп окумуш этип, кызынын жаңы чач жасалгасын байкамаксан болгону менен эркинен тыш кеткен көз кыйыгы менен карап коюп жаткан. Качан гана чай алдыга келгенде болбогон бир кече үчүн кичинесинен бери өстүргөн чачын кыркканы үчүн каарып өткөндө апасы кызын коргогонго аракеттенди. Асель мындан жаман болуп кеткен жок, тескерисинче татынакайына тартып заман бапта боло түштү. Антпесе баардык курбулары эбактан бери эле кыска чач менен келатышат. Биздин кыз чоңойду, мейлеми көңүлдөгүсүндөй жасансын. Адамдын сырткыдан ички сулуулугу болушу керек. Деги эле биздин элде узун чачтуу кыздарды сыйлашат. Ошого жараша аларды урматташат. Ата, мурда сүйлөшкөнүбүздөй мен түндө кечеден биринчи болуп кеттим, деди Асель сөзгө аралашты. Дээрлик баардык бүтүрүүчүлөр ата-энелер уюштурган ак таң тосууга суу сактагычка барыш үчүн автобустарды күтүп жатышканда мага кетүүгө туура келди. Алар эртең менен араң келишти болуш керек. Анан Лоркага чалып билем го, классташтарым өмүр бою ак таң тоскондорун эстеп жүрүшөт. Мен болсо, сен эч нерсе жоготкон жоксуң. Сөзүн бөлгөн ата кайра нааразы түрдө кошумчалады. Кайра баалуураак болосуң. Чачымды кырккандан мен эч кандай өзгөргөн жокмун. Баягыдай эле токтоо мүнөз кызыңыз Асель бойдон калдым, деп өзүнүн аша чаап баратканын сезип, бул талашка чекит коюуга шашылган. Болуптур, көрөбүз, деген ата сөздү башкага буруп, апасы экөө кубурашууга өтүшкөн. Партиялык жетекчинин үйүндөгү буюмдардын баары жалтырак чултурактан тыш, кандайдыр мода кубалоодон сырт олуттуу же жупуну болчу. Баардык аялдардай эле шөкөттүү эмеректерге же үй тиричилигинде колдонулуучу заманбап буюмдарга табити жакшы кожойке далай ирет каалоосун кандырууга аракет кылып, горторко чалып, баланчадай эмеректүү кылуусун күйөөсүнөн суранган. Бирок моданын артынан кубалоо же ашыкча байлыкка ээ болууга партиялык абийири жол бербеген жан шериги тарабынан мындай каалоолору далай ирет канааттандырылбай кыял бойдон калган. Үй бүлөдө негизги баалуулук катары чынчылдык, токтоолук жана жупунулук эсептелчү. Дал ушундай баалуулуктарга балдар тарбияланып, бүт чоңдор ошондой болууга аракеттенгендей көрүнчү. Эч ким эч качан көңүлүнө кир сактачу эмес. Өз бүтүмүн же пикирин тартынбай билдирип, туура эмес жасалган жорук улуу кичүүсүнө карабай бетке айтылчу. Мындай тарбиядан улам жаш кыздын жашоого болгон ишеними күчтүү эле. Айланада болуп жаткандардын баары туура жасалгандай сезилип, келечекке карата кыял чабытынын мейкиндиги кеңири болчу. Кийин 20 жыл өткөн соң өзүнүн бетке айткан, эч нерсеге жашырбаган ачык айрым, эч буйтактабай түз жүргөн мындай мүнөзүн өзгөртө албай көз жашын көлдөтөт. Анткени ата-энеси ага адамга карап мамиле кылууну, куулукту, эки жүздүүлүктү жана башка адамдар ортосундагы мамилелердеги түрдүү илелерди ага үйрөткөн эмес. Чыныгы коммунисттик тарбия көргөн алар мындайды өзүлөрү да билчү эмес. Андыктан Аселдин чынчылдыгы, түздүгү,
түшүнүктүүлүгү, ата энеден алган жакшы тарбиясы жана өз оюн эч жашырбай ачык билдирген шаар мүнөзү өзүнүн ою боюнча кийинки жашоосун татыктуу сүрүүсүнө дем күч бермекчи. Аселге азыр бактылуу жана татыктуу өмүр сүрүп жаткан ата энеси айткандардын баары туурадай сезилүүдө. Өзү да ушундай эле жыргал жашоодо жашап кетерине бекем ишенип, качандыр бир мунун баары бузулаарынан, бейиштегидей өмүр сүрүүнүн катаал замандар алмаштыраарынан шекший да элек. Бир күнү белгисиздик талаасына кезигип, аны кезип өткөн көп сандаган таштак жолдорду жылаңаяк басканы аз келгенсип, далай жолу адашаары менен, көптөгөн тобокелчиликтерге, катаал сыноолорго кабылары менен иши да жок. Асел күнү бою эч жака барбай, үй жумуштар менен алектенди. Кылган жумушун кунт коюп жасап, кечээки бүтүрүү кечесиндеги болуп өткөндөрдү унутууга аракеттенди. Жагымсыз санааларынан алаксыгысы келди. Андай деле улуттуу окуя болуп өтпөсө да, кечээкиден улам көңүлү тынчыбаган ага өзүнө бирөөлөр азыр куда түшүп келчүдөй сезилди. Жок эле дегенде бирөө чалып жакшы же жагымдуу сөз айтчудан бетер телефон аппаратын кылчактап карап, анын шыңгырашын күтө берди. Кечинде терезе туштагы гүлдөргө суу куюп жүргөнүндө анча алыс эмес жерде жайгашкан бий аянтынан чыккан музыка жаңырыктап, бир башкача жагымдуу угулду. Музыканын тез ыргактуу жүрүшү тегеректеги жаштарды өзүнө тартып жаткандыктан, Аселде да балким ал жака Азат да келер деген азгырыктуу ой жаралып, көңүлүнө тынчтык бербей турду. Үйдүн жанынан өтүп бараткан кошуна аял Ольга Кузьминична өзү жака көңүл кое караганда Асел шашыла саламдашты. Алига ала берген ал дээрлик жооп берди. Ой кудайым-ай, Аселе бул сенсиңби? Бай болосуң кызым. Мен сени жана көрүп тааныган эмесмин. Конокко келген кыз го деп ойлогом. Асел тосмого жакын келип жай сурады. Ден соолугуңуз, иштериңиз кандай? Рахмат, менде баары жакшы. Сен эмне чачыңды кырктың? Ичиң ачышкан жокпу? Ушундай сонун өрүлчү эле. Билбейм, Ольга Кузьминична. Кечээ түштөн кийин бүтүрүү кечесине стулдарды коюп, плакаттарды, шарларды, дагы тиги буларды илип залды даярдап жатканыбызда, чачы кыска кыздар кечеги чачыбызды жасатабыз дешкендеринен эрте кетишти. Мендей узун чачтууларды силерге эмне? Сайгышта саясыңарда жөнөп кетесиңер деп көп иштетишти, деп кыз күлгөндө Ольга Кузьминична коштоп күлүп, ай, жаштар-ай, акылдуулар, деп баш чайкады. Мен онду бүтүп жатып кандайдыр өзгөргүм келип жүргөм. Ошентип залды шөкөттөп коюп үйгө кайтып келатсам, чач тараштын эшиги ачык туруптур. Карасам эч кандай кезек да жок экен. Чөнтөгүмө кол салсам өлчөгөндө эле 3 рубль акча бар экен. Кирдим да, бүгүн менде бүтүрүү кечеси. Ага мен суп-сулуу болуп баргым келет, дедим. Мына эми анын жыйынтыгын сиз да көрүп турасыз. Экөө кайрадан күлүп жиберишти. Аселди кичинесинен бери билген кошуна жактырганын билдиргени менен саксына сүйлөдү. Жаңы чач жасалгаң жарашыптыр. Бирок атаң урушкан жокпу? Азырынча урушкан жок. Чачымды кестиргенимди кечирди окшойт. Мен да мындан кийин бул сыяктуу ээн башты кылбайын деп чечтим. Кыйла куракка барып калган аял Ольга Кузьминична көп түшүнө бербегендей башын чайкады. Ошентсе да сен чечкиндүү экенсиң. Билесиңби сен? Карап көрсөм жанагы казак ырчысы бар го, ким эле? Роза Рымбаевага окшош экенсиң. Ооба, тим эле өзүсүң ай, деп ак көңүл аял мактоосун уланткыча үйүн карай басканда, бул күтүүсүздүктөн Аселдин башы булутка жеткендей болуп, кошунасына жакшы сөздөр менен ыраазычылыгын аябай айтты. Андай болсом эң жакшы болбойбу, деп ичинен күбүрөндү. Арасында ошол кезде хит болуп жаткан Boniem, Modern Talking, Абба сыяктуу эстрада топторунун чыгармалары бар чет элдик музыкалар өзгөчө ыргакта жаңырып, шаар жаштарын паркка магниттей эле тартып турчу. 80-жылдарда жарк этип чыккан көптөгөн чет элдик ырчылар менен эстрада топторунун хиттери эле эмес, Юрий Антонов сыяктуу советтик ырчылар, Ласковый май, Машина времени сыяктуу эстрадалык топтордун чыгармалары бир эле советтик эстраданын алтын фондусуна жазылбастан, ал кезде жаштыгы өткөндөрдүн жүрөгүнө да өчпөс болуп жазылып калды. Көл жээгинин күндүзгүдөй жарыктандырылышы,
дискотеканын түркүн түстүү отторунун өчүп күйүп ойноктошу алыстан карагандарга сыйкырга толгон жомок дүйнөсү сыяктанат. Баардык жаштарда эле керемет музыкага тартылган. Аселдин кээ бир классташтары туш тараптан чогулуп келишип, көптөн бери көрүшпөгөндөй кучакташа көрүшүп, кечээки бүтүрүү кечесин, түнкү таң тосуу салтын талкууга ала, алган таасирлери менен бөлүшкүчө бий аянтына көз салып, темир тосмону айлана басып сейилдеп жүрүштү. Шаңдуу көрүшүп, шарактай тамашалашып, өз ара маанайларын көтөрүшкөн алардын кечээки таң тосуудан кийин ата-энеси тыйып бийге чыгарбагандыктан кыздары аз, балдары көп болчу. Көнүмүш болуп калгансыган ишенимдүү кадамдарын шилтеп, бир кезде Азат да келди. Алыстан эле чогулган классташтарына көз караштарын жүгүртүп алган ал жете келип, баары менен учурашкан соң шарактаган досторунун тамашасына кошулбастан кимдир бирөөнү күткөндөй эки жака кылчактай карап коюп тынч турду. Ал өзү күткөн кыздын келбесин билип турса да, эки жака үмүттүү карай берди. Көптөгөн ата-энелер кыздарын катуу кармап, эки жака бейчеки чыгарышпайт эле. Эгер мындай кыздардын бири конокко же жолугушууга баргысы келсе, алдын ала суранып, өзүн эле эмес бүткүл класс бараарын айтып, мунун далили катары ошол күнү ага курбулары чогуусу менен келип аны сурап алышчу. Мындайда ата-эне башкаларда баратканын көрүп, өзүн өтө эле катаал көрсөтө албай жибип, кызына уруксаат берүүчү, акыл насаатын айтып, белгиленген убакыттан кечикпөөсүн эскертип турчу. Ал эми кызын жашы жете элек жеткинчек катары эсептеген кээ бир өтө катаал ата-энелер кандай себеп болсо да аны эшикке чыгарбачу. Топтошуп алып өзүнө келген балдарды эле эмес, аларды караңгыда сыртка чыгарган ата-энесин да мындай жоопкерчиликсиз жоругуу үчүн күнөөлөчү. Бүгүн дискотекага канча суранса да уруксаат берилбесин билген, чогулган курбулары да келип сурап алышаарынан үмүттөнбөгөн Асел алыстан жаңырып жаткан музыканы угуп ырахаттанганына эле кайыл боло короодо турду. Шаардын дискотека аянтында топ-топко бөлүнө канча адам бийлеп жатса, анын сыртында бийлегендерге көз салгандар же жон гана музыка уккандар ошончо болчу. Алардын катарын бүгүн Азат калыңдатты. Демейде ал досторунун ортосунда шаңдуу сүйлөп, шапар тебе бийлеп, дискотеканы көркүнө өзү гана чыгарчудай болуп шайыр жүрчү. Бүгүн болсо ал өзүнөн өзү окшободу, ичке кирбеди. Музыка ыргагында көңүл ача кыйшаңдагандарга да көз салбастан, туш тараптан келип жаткандарга умсуна карап, шаңдуу музыка кулагынын сырты менен кеткенсип ойлуу турду. Түнү бою уктабастан, суу сактагычтын боюнда классташтары менен бирге таң тосса да анын сырткы кебетеси сергек, көрүнүшү тыкан болчу. Анткени күндүзү тук этип уктап, кечке жакын душка түшүп сергиген соң бүтүрүү кечесине атайы сатылып алынган кочкул көк өңдөгү кычырата үтүктөлгөн костюм-шымды кийди. Кыскасы бүгүнкү дискотекага чоң маани бергендигинен бүтүрүү кечесине кечээ кийген кийимдерин кайра үстүнө салды. Бир гана кечээки ак көйнөктүн ордуна кара түстөгү модалуу батникти кийди. Мына эми ал ушунча сылаң короздону жасанганына жараша бий аянтына келип жаткандарга эрингендей көз салгыча оң колунун ортону менен сөөмөйүнүн салаасына чыпкалуу тамекисин чычайта кыпчып, анысын анда-санда соруп, түтүнүн созулта үйлөп, сол колун чөнтөгүнөн чыгарбастан бөйрөк таянгансып элге аралашпай турду. Азат өзү келишимдүү деле жигит эмес. Бирок кийим тандоо боюнча табити абдан жакшы болчу. Үй бүлөсүндө аны маданияттууларга тиешелүү жүрүш туруш менен адепке эч ким үйрөтпөсө да, ал шаарда жүрүү маданиятын өз алдынча жакшы өздөштүргөндүктөн эч качан шаарга үйгө кийчү кийими менен чыкчу эмес. Же болбосо киного же бий аянтына спортив качан барбачу. Ага өзүнүн мыкты досторунун бири Руслан басып келип, экөө тамекини улам чоң кишилер чеккенче ар кайсыны сүйлөшүп турушту. Айланада шаар паркынын жыш отургузулган бактарынын жалбырактары шайдоот соккон желден шоодурап жатты.
Катуу чыккан музыка өз ара сүйлөшкөндөрдү бири-бирине кыйкырууга мажбурлап, алардын үнүн бий менен көңүл ачып жаткандардын шаңдуу каткырыктары басып кетип жатты. Бийдин алып баруучусу диск жокей музыкалар аяктап башталгыча шаардын бардык мектептеринин бүтүрүүчүлөрүн мектепти ийгиликтүү аяктап, чоң турмушка аттангандары менен кенен-кесир куттуктап үлгүрө калып жатты. Азаттын жүзүн өчүп жанган жарык улам жарык кыла калып жатты. Анын көзүндө кандайдыр табышмактуу муңдуулук бар болчу. Алар ушинтип түн ортосуна чейин турушту. Абдан кеч болсо да кимдир бирөөнү күткөндөй, анын келишин кандайдыр бир керемет ишке ашырчудай үмүттүү маанайда эле Азат. Азиялык кара тору өңү кандайдыр бир жаңы жарыктан улам жаркып тургансыды. Жаңы жашоо башталып жатат деп ойлоду ал, өзүн кечээкиге караганда чоң адам сези. Ал ушул учурда кийинки жашоосу өзү кандай аракетте болсо, ошого жараша жүрөөрүнө толук түрдө ишенип турду. Кийинки өмүрү жаркын болооруна бекем ишенгендиктен ал кыялдуу маанайда жогору жакта жылдыздары жыбырап жаап кетчүдөй болгон асманга көз жүгүрткүчө оң колун көкүрөгүнө койгондо эт жүрөгү дүкүлдөй согуп жатканын даана сезди. Баарыга белгилүү бүткүл союздук время маалымат программасы аяктагандан кийин Аселдин үй бүлөсү башка жөнөкөй үй бүлөлөр сыяктуу эле кезектеги советтик кинону көрүш үчүн телевизордун маңдайына жайгашты. Бирок Аселдин бүгүн көңүлүн кино бурбады, тынч алып отура албады. Конок бөлмөсүнүн терезелери чоң ачылып турса да, үй ичиндеги таза аба жетишсиз сыяктана бергендиктен сыртка чыга качты. Эшиктин алдында туруп, ал жылдыздуу асманга кыялдуу көз карашын жүгүрттү. Мындан ары эмне болот? Деп ал өзүнөн өзү сурады. Анын жан дүйнөсүндө өзүнө да түшүнүксүз бир өзгөрүүлөр жүрүп жаткансыды. Мындан улам жаралган суроолор анын өздүк жашоосуна гана тиешелүү болгондуктан жүрөгү темир чапчуурдун чеңгелинде калчудан бетер көөдөнүн дүпүрөтүп катуу да титиретип тез да сокту. Анын каалуу тилектери көкүрөгүндө бышып, көмөкөйүндө даяр турду. Эми ошол тилектердин орундалышын камсыз кылыш үчүн кандайдыр жылдыз капыс учканда айтып үлгүрүп калыш керек болчу. Асел гүлдөрү бажырайган бак аркылуу басканда наркы четте нур төккөн электр шамынын жарыгы жүзүнө төгүлдү эле көзү кандайдыр бактыдан улам күлүмүңдөп турганы көрүндү. Мурда бүдөмүк үмүт катары көңүл түпкүрүндө жылтылдаган жакшылыктар эми чындык катары ишке ашаарына ишенип турду. Мындан улам ал мурдагыдан да бактылуу боло түшөөрүн сезгенсиди. Шаңдуу өткөрүлгөндүгү менен эле эмес, окуучулук күндөргө кош айттырганы менен өмүр бою эсте калчу бүтүрүү кечесинен соң жайкы түшүктөрдүн шарында дагы 3 ай өттү. Бүгүнкүсү менен келечегин кургусу келген бардык классташтар каалаган кесибине ээ болуу максатында кең жана улуу Советтер Союзунун туш тарабына таркашты. Асел дагы борборго кеткиси келген. Бирок атасы туулган шаарында калып, окуу менен ишти бирдей алып кетүүсүн сунуштады. Ал тургай өлкөнүн негизги техникалык жогорку окуу жайларынын бириндеги кечки окууну күндүзгү иш менен айкалыштырууну сунуштады. Аңгыча окуучулук кезиндеги мектептин жана шаардын коомдук иштерине талыкпай катышып жүргөнүнүн пайдасы тийди. Жакшынакай күндөрдүн биринде шыңгыраган телефонду көтөрсө, шаардын эң чоң курулуш башкармалыгынын комсомолдорду каттоо бөлүмүнөн ишке чакырышты. Ошентип, ВЛКСМдин шаардык комитетинин мүчөлөрүнүн бекитүүсү менен Асел ишке орношуп, коомго пайда алып келүүчү кызматты аткарганы аз келгенсип, ал үчүн маяна да ала баштады. Бүт жан дүйнөсү менен коммунистке айланган атасы анын алдына мындай максат коюп берди. Коомдук жашоодо жана иштеген кызматында жакшы жактары менен өзүн көрсөтүп, коммунисттик партиянын катарына өтүүгө сунуштама алууга жетишүү. Ал кызына түшүндүрүү максатында шаардык комитеттерде Кыргызстандын, СССРдин деңгээлиндеги КПССтин жогорку жетекчилик кызматында иштеген көптөгөн аялдарды мисалга келтирди.
Ошентип жаш кыз абдан эрте туруп жумушка чыгып кетип, иш бүткөн соң институттун кечки бөлүмүндөгү сабактарына катышып, билим менен ишти айкалыштыра баштады. Жуманын 5 күнүн үйдөн эрте чыгып кетип, түнкү 11-де кайтып келген катуу тартипте өткөрүп, жашоосу катуу чыңалууда жүрсө да, ал дайыма тыкан жана тың болчу. Анын сырткы көрүнүшү дайыма кынтыксыз болор эле. Чач жасалгасы, кийген кийимдери модалуу, тыкан үтүктөлүү, чыканагында кичинекей сумка, колунда чакан дипломат бар. Шиш такалуу басыгы подиумда бараткандай тыкылдайт, кымча белиндеги куру туфлисине же сумкасына түстөш. Сыртынан сымбаттуулугу менен назиктиги айкалышкан кыз дайыма шаардын борбордук көчөсү аркылуу жумушка барчу. Бул арада иштеген же жашаган жигиттер аны бир көргөндө эле күйөрмандарынан болуп чыга келишчү. Бирок кыздын сүрдүүлүгүнөн улам сыртынан суктангандан артыкча мамилеге жете алышпачу. Ооба, кызды коштой басып же алдын тосуп сүйлөшкөнгө алардын эрки да, эрдиги да жетчү эмес. Асел өзүнүн сүрдөгөн жигиттерге таң калчу. Негизинен ал өзүн башкалардан жогору койчу эмес, бой көтөрбөчү. Эки адамдын өз ара мамилеси тууралуу ойлоно келгенде, ортодо кандайдыр сезими жок жаштардын кыз жигит катары сүйлөшкөнүн, дос болгонун, кол кармашып бирге басканын, колтукташып киного барганын элестете да албачу. Мектептеги 10 жылдык жаркын жашоосунда ал орус тили менен адабиятын сүйүп окуган, бирок өзүнүн эне тили болуп саналган кыргыз тилин билчү эмес. Анын ой жүгүртүүсү жана сүйлөгөн сөзү дайыма орус тилинде эле. Анын жан дүйнөсүнө Лев Толстойдун «Согуш жана тынчтык» эпопеясындагы Наталья Ростова жана Александр Сергеевич Пушкиндин «Евгений Онегин» поэмасындагы Татьяна Ларина сыяктуу орус классикалык адабиятындагы өзгөчө каармандар жакын болчу. Ал союздук деңгээлдеги белгилүү актрисалар Марина Ниелова менен Вера Алентовалынын күйөрманы болчу. Ошондой эле ырчы Юрий Антоновдун жана жаңы чыгып келе жаткан казак ырчысы Роза Рымбаеванын ырларын жактырып укчу. Ошого тактыктуу болгон «Карусель», «Москва көз жашка ишенбейт» кинофильмдерин жана 20 жылдан кийин «Күзгү», «Унутпа», «Сүйүү келди», «Алгачкы махаббат» деген ырларды жакшы көрчү. Азаттагы туулуп өскөн шаарында калып, Асел кирген техникалык жогорку окуу жайынын бөлүмүнө өтүп, күндүзгү автобазада айдоочу болуп иштеп жүрдү. Экөөнүн окуу жайы бир болгону менен Азат анын механикалык факультетине, Асел курулуш факультетине тапшырышкан эле. Кээде алар шаардык дискотекада же окуу жайдан жолугуп калышчу. Азат кеч калган Аселди көп эле жолу үйүнө жеткирип жүрдү. Бирок экөө ортодогу мамиленин бири-бирин жактырган кыз жигиттик деңгээлде экенин же жөн гана классташ катары уланып жатканын өзүлөрү да билчү эмес. Эч кимиси бул темага кайрылган эмес. Дайыма табышмактуу жылмайышып, бири-бирине сырдуу көз караш агытып тим болушчу. Качан гана 18ге толгон Азат башка теңтуштарындай эле аскерге күзгү чакырык менен советтик армиянын катарына чакырылганда, бул ыргылжыңдыктар менен күмөндөнүүлөр туман сыяктуу тарап жок болду. Ал кезде аскерге уландарды узатыш үчүн жакын арадагы кошуналар, достор, классташтар жана жакын туугандардын баары калбай келип, узатуу кечесин абдан шаңдуу өткөрүлчү. Асел да бул шаңдуу кечеге кечикпей келип, үйлөр ортосундагы кичине көчөнү бойлой коюлуп, үй ашканасынан жасалган түркүн тамактар жасалган берекелүү үстөл боюнан эл катары орун алды. Азаттын кошуналары, кесиптештери, курсташтары, классташтары, туугандары кезектеше сөз сүйлөп, жаш жигитке өз милдетин ийгиликтүү өтөп келүүсүнө жакшы тилектерин айтышып, улам бири аккордеон менен гитаранын коштоосунда ырдап жатышты. Бардыгын жашамал адамдардын орус частушкаларын аткарганы, так секирип бийге түшкөнү суктандырды. Шампан, шарап суудай агып, ысык тамак улам берилип жатты. Бардыгы шайыр шатман жана ток пейил эле. Бирок мындай жакшы учурда убакыт бат өтөт эмеспи? Түн ортосуна жакындаганда Аселге кетүүгө туура келди.
Ошентип көңүл ачуу жаңыдан кызып баратканда Асель Азатка басып келип, атасы кечикпей келүүсүн эскерткенин айтып, кетүүгө аргасыз экенин билдирди. Ал досторуна конокторду тейлей берүүсүн тапшырып, кызды үйүнө чейин жеткирип келмей болду. Экөө унчукпастан жарым жолго чейин келишкенде сүйлөшүп алышкандан бетер токтоло калышты. Анткени алдыда турган белгисиздиктен улам алар укмуштай толкунданып чыгышкандыктан сезимдерин башкара албай калышкан эле. Азат кызды ишенимдүү түрдө кучактап, көзүнө тике карап, чоң кишилерче олуттуу тарта түшүп сурады: "Сен мени аскерден келгенимче күтөсүңбү?" Баятадан бери дал ушул сөздү күтүп келаткансып, Асель аны мойнунан кучактай берип, кубанычтуу түр менен үн катты: "Ооба, сен мага кат жазып турсаң болду. Болбосо мен сенсиз көнө түшөм. 2 жыл деген бул өтө эле көп болушу керек." "Албетте, кат жазып турам, Аселька. Сен мени күтсөң болду. Кайтып келээр менен үйлөнөбүз." Экөө тең мындай чечимге ыраазы болуп, бактыларынан жаркырап турушту. Ушул ирмем экөөнү түбөлүккө бириктиргенсип, эми кучакташкан бойдон жолуулашты. Үйү жайгашкан көчөгө кандай жеткенин билбей калган кыз жигити менен ысык жана кыска коштошуп, үйүнө чуркап киргенинде эрининде таттуу өбүшүүнүн даамы калды. Көкүрөгүндө жигитине болгон бекем ишеним пайда болду. Кулагында азыр эле өзү уккан убадасы жаңырып, муну анын берген анты жана түбөлүк берилгендиги сымал кабылдап, бактылуулук ушундай көз ирмемдер экенин түшүндү. Азаттын ата мекенге кылган жигиттик кызматынын 7-айы өттү. Ал Аселге 7 жолу кат жазганга жетишти. Кыз алардын бирин да жоопсуз калтырган жок. Туулган шаарындагы жаңылыктарды, классташтардын жашоосу тууралуу жазды. Сагынып жүргөнүн билдирип, оңой эмес жоокердик кызматына жеңилдиктерди каалап, тезирээк кайтып келүүсүн тиледи. Ал эми катына жооп алган Азат кубанычынан өзүн эң бактылуу сезип жүрдү. "Кымбаттуу Аселька, сак-саламат жүрөсүңбү?" деп башталып, "Мен сени сагындым. Айдай жүзүңдөн 1000 жолу өбөм. Жолукканча саламатта бол" деп бүткөн каттар дээрлик бири-бирине окшош болсо да, аларды кайра-кайра окуп, өзүн өтө бактылуу сезчү. Бул ортодогу ыйык сүйүүгө ишенген, бири-бирине бакыт тартуулай алышаарын билген, кайтып келсе өмүр бою бирге болушаарына каниет кылган унутулгус мүнөттөр болчу. Мындай учурлар өзүнүн тынч жана байгер өлкөнүн койнунда кыз болуп жаралган бактысын сезгени менен да эң сонун эле. Политехникалык институттун 1-курсун аяктаган учуруна жумушунан алган 1-эмгек өргүүсү туш келгендиктен үйдө болчу. Күн жылуу жумшак тийип, ачуу нуру менен куйкалаган жайкы аптабын баштай элек али. Мындай мээлүүн аба ырайынын жагымдуулугуна курчалган ал короого куюлган тапчанда ырахаттана «Работница» журналы менен «Мода» журналы бурданы барактап отурган. Аңгыча илинген почта жашигине почточу кезектеги гезит журналдарды салып жаткан шарпасын кулагы чалды. Ошол замат дарбаза жака чуркап чыгып, арасында Азаттын каты бар бир топ гезит журналдарды көтөрүп келди. Биринчи эле колун калтырата толкунданткан Азаттын катын шашылыш ачып окуй баштады. Адаттагыдай эле кат 2 баракка толо жазылыптыр. Бирок кат мурда жөнөкөй дептердин ортосунан суурулгандыктан, бири-биринен ажырабаган 2 баракта болсо, бул ирет алар өз-өзүнчө экен. Буга көп маани бербестен «Салам кат» деп башталган алардын биринчисинен баштап окуп кирди. "Кымбаттуум, сүйүктүүм Асель, солдаттык жөнөкөй күндөр көңүлсүз өтүп жатат. Бүгүн дневальныйлыкка дайындалып, эртеден бери кирген чыккандарга көз салып постто турдум. Андан соң казарманын ички тазалыгына көз салууга туура келди. Азыр гана колум бошоп сага кат жазууга мүмкүнчүлүк жаралды. Кымбаттуум, менде эч кандай деле жаңылык жок. Окшош күндөр өтүп жатат." Ушундай уланган каттын 2 барагына өткөндө кат башкача өңүттүү улангандыктан эч нерсеге түшүнө албай кайра баштан окуду. "Сага кандай жыргал, Колька. Сен өз милдетиңден кутулуп, санаасы жок эркин жүрөсүң. Мен болсо дембелге чейинки күндөрдү турмак сааттарды санап тумпочкада отурам. Дагы жакшы кат жазганга убакыт бар.
менде баары мурдагыдай эле. Ошентсе да өткөн жумада увольненияга чыгып жолум болду. Чогуу кызмат кылган досум болуп жергиликтүү кыздарга бардык. Алар бизди чөпканага ээрчитишти. Мага бир эмчек түүсү тийди дейсиң, тим эле моокумганды. Толугу менен бел сууду. Бул мага 1 жылга жетет болушу керек. Асел бул саптарды 2 жолу окуса да эч нерсеге түшүнө бербей туруп калды. Анан катты толугу менен окуп чыккан соң Азат кошунасы Коляга да өзүнө жазган барактарга окшош баракка кат жазып, бирден барагын жаңылыш алмаштырып салып жөнөткөнүн түшүндү. Бул каттагы Аселдин сезимин нес кылганы, чогуу кызмат өтөгөн досу менен бирге увольненияга чыккандагы жергиликтүү кыздар менен көңүл ачканын майда чүйдөсүнө чейин жазганы болчу. Өзү бул жерде Азаттын армияга кетер күнү берген убадасына ишенип, күн санап кайтып келишин күтүп жүрсө, ал тигил жакта көрүнгөн кыз менен көңүл ачып жүрүптүр да. Кандай шалман болсо, ошол бойдон калыптыр. Сүйүүдө да жоопкерчилик болуш керек экенин ал билбесе керек. Балким кайтып келер менен үйлөнөбүз деген сөзү дали жел сыяктуу бир нерсе болсо керек деген ой келди. Кыздын көзүнө жаш тегерене түштү. Көптөн бери көкүрөгүнө сактап жүргөн назик сезимдери бир заматта ушинтип тепсенди де калабы? Туура кылып жатканына ишенген Тейде Асел Азаттын катын конвертине кошуп бырчалай айрып, кайда ыргытаарын билбей туруп калды да, гезит журналдарды тапчанда чачылган бойдон калтырып, үйгө кийчү жеңил кийимдери менен экенине карабай, бутуна шалп этме сүйрөп, шашыла басып сыртка умтулду. Абдан жаман абалга кабылганын үй бүлө мүчөлөрүнөн жашырып, жалгыздыкта отуруп өрттөнгөн жүрөгүн аз-маз суутуш үчүн анча алыс эмес жолдун аркы бетиндеги паркка барып, анда да токтой албай бий аянты аркылуу өтүп, ошол жердеги көлдүн жээгине келди. Билинер билинбес толкуп, көбүнчө мелмилдей түшүп, тынч турган сууга тигилген Тейде болгон ишти дагы бир жолу акылы менен сезиминен өткөрүп алып, кийинки 3 жылда бул заманбап кийинген ары кызыктуу, ары жеңил ойлуу балага байланыштырган, ага карай жетелеген жөн гана элестер менен кыялдардын башкаруусунда жашап келгенин, мунун баары баяоо балалыктын белгиси экенин, эми ал бүтүп, чоңдорду катаал тартиби менен ташпоор эрежелери башкарган чоң турмушка аяк шилтеп кирип келгенин түшүндү. Капысынан аяктаган биринчи сүйүүгө карата көңүл калуу менен жан дүйнөдөгү аңгыроону сезип туруп, ал эми чындап балалык аягына чыкканын түшүндү. Сыдырым соккон желге жүзүн тосуп, андан аптыга жутуп, ичте күйгөн ыза отун өчүргүсү келди. Көлдү айлана басып сейилдеп, ар кайсыга алаксыганга аракеттенди. Үйгө баргыча көзүндөгү муң менен жүзүндөгү капаны кетириш үчүн какшаган муздак сууга жуунду. Бактысыз сүйүүгө байымдуу болуш үчүн эркти бекемдеп, азатсыз кийинки жашоосунда бактылуу болуш үчүн күчтү топтоп күрөшкүсү келди. Бирок Азаттын каты улам эске түшө берди. Анын жергиликтүү кыздар менен көңүл ачканын, ал эрдигин Коляга айтып мактанам деп жатып, өзүнө чыныгы жүзүн ачып алганын көңүлүнөн өткөрүп күлөрүн же күйөөрүн билбеди. Өзүнүн оңой алданган баяоолугун, жигит сүрөйү каттарды алмаштырып салып албаса, өмүр бою алданмактыгын ойлоп, тагдыр өзүнө жардам бергенин, эми эркек аттууга оңой менен ишене албай калганын ойлоду. Ички бугун көкүрөктөгү ызасын чыгаргыча буркурап боздоп ыйлап алгысы келди. Бирок көзүнөн жашы тегеренип келатканда кайра эле өзүн колго алып, экинчи Азат жөнүндө жакшы ойлобоону, каттарына жооп жазбай, армиядан келишин күтпөй, деги эле аны таптакыр өз жашоосунан сызып салмай болду. Баары бүттү деп ойлоп, жан дүйнөсүндө муну улам бышыктап жатты. Анын азыркы кайгысы тим эле ортодо укмуштай сүйүү өткөн сыяктуу болчу. Чынында Азат экөөнүн мамилеси жаңы башталаары менен жалп өчтү. Экөө кыз жигит болуп шаар аралап басышпаган, көптөгөн эстен кеткис кездешүүлөрдү өткөрүшпөгөн. Болгону ал кыздын жүрөгүндө гана жашап, бирге болсок деген кыялдары менен каалоолорунда катылып жүргөн. Чын-чынына ишенген сүйүүсүнүн болгон тарыхы
жарым жылдан ашык кыз жигит катары кат жазышкан. Мындан башка эч нерсе. 1 жыл өттү. Бул убакта Асел иштеген жери менен окуган окуу жайында коомдук иштерге жигердүү катышты. Мындан башка да ал шаардык иш-чараларга аралашып, көңүл ачуучу концерттик программаларды алып барып жүрдү. Мындай иш-чаралар анын жеке жашоосуна көрк берип, өмүрүнүн маанилүүлүгүн арттырган сыйт. Үйгө ал эртеби кечпи дайыма жалгыз кайтчу. Ал эми өзүндөй жаштардын дээрлик баары ар түрдүү кечелерде жана башка иш-чараларда жубу менен жүрүшөт. Кыздарды жигиттери жеткирип коюшат. Аселге мурдагыдай эле көпчүлүк жигиттер жакындагандан тартынышат. Кандайдыр сунуш айтса кагып салганынан коркушат. Анткени эптеп батынып сөз айткан кээ бир жигиттерге супсак гана жок дегенинде тим эле катуу каккандай элес калтырат. Мындай жол болбостуктан кийин жигиттер мамилеге ийкемдүү башка кыздарга сөз айтышып, бул мамиленин аягы никеге чейин жеткирген учурлар болгон. Ошентип Аселдин да курбулары биринин артынан бири турмушка чыга баштады. Асел болсо байкатпай айланасындагыларга көз жүгүрткөнү менен алардын арасынан өзүнүн көңүлүн буруп түйшөлдүрүп, санаага сала турган жигит көрүнбөгөндүктөн дале болсо жалгыз жүрөт. Байкаса өзүнө татыктуу жигиттер көп эле жүргөнсүйт. Бирок алардын бирине да жүрөгү ийбей жатат. Үмүтү менен өзү үчүн күйүп жанган жигиттин капысынан пайда болуусун, жок эле дегенде телефон чалуусун күтүп жүрөт. Мындан улам ал курбуларына кээде жүрөгүм тартпай жатса деп өзүн түйшөлдүргөн көңүлүндөгү күмөнүн айтса, алар кайра өзүн күнөөлөшөт. Эгер эч ким менен сүйлөшпөсөң, элге аралашпасаң, мамиле түзбөсөң жүрөгүң кантип иймек эле деп. Чынында эле өзүнүн лидерлик сапаттарынан улам жанына келген жигиттерди калтырак басат. Чогулушта чыгып сүйлөсө, иш боюнча мамилешсе, жигиттер аны урматтап сыйлашат, көкөлөтө макташат. Кайдыгер эместей көрүнүшөт. Анан эле жеке мамилеге келгенде сүйлөй алышпайт. Сезимдерин билдирбей кызматташ катары гана калышат. Ошентип Азаттан көңүлү калгандан кийин Асел өзүнүн жүрөгүн багынчу Баатырды көпкө күттү. Ал тууралуу жалгыз калганында тымызын кыялданып да жиберүүчү. Ал көптөгөн кыздардын көзүн кызарткан сулуучумак же эр мүчөлүү болбосо да орто бойлуу, көзү кашы кара, адам менен оңой тил табыша билген ачык айрым, өткүр мүнөз, чынчыл жана билимдүү жигит болсо деп тилейт. Бирок убакыт эч бир кыял тилектерин байкабагандай өз жолу менен зымырап өтө берди. Жашоосуна көрк берип, көңүлүн жибиткен жигит жолукпай жатты. Бул орточо шаардагы бир өңчөй жашоо кызыксыз көрүнө баштады. Күнүмдүгү көңүлсүз болуп кеткенин сезген ал, акыры жер которбосо болбой калганын, болгондо да борборго которулушу керек экенин боолголоду. Мындан улам көбүнчө көңүлүн кандайдыр куса курчаганда ал, бул жерге мени кармагыдай кызыкчылык калган жок, деген чечимине бышыктанды. Ушул максатта кезектеги окуу жылы аяктап, жаңы курска кадам койгонунда факультеттин деканатына кирип, дагы да жакшы билим алышы үчүн борборго которулуп, болгондо да окуу жайдын башкы кеңсесинде кечки эмес күндүзгү мөөнөттө окугусу келерин айтып арыз жазды. Жумушуна да бошонуу тууралуу арыз жазып, жогору жактан уруксаат берген буйрук да чыккан. Эми акыркы 1 айды иштеп берип, жаңы окуу жылында борбор кайдасың деп жөнөп кетмек. Ал тургай Асел өзүнүн ордуна келчү кишиге жеңил болушу үчүн жумушчу папкасы менен документтерди иреттеп, дайындап жаткан. Ушундай жакшынакай күндөрдүн биринде түшкү эс алуунун алдында Асел иштеген бөлүмгө ал кирип, комсомолдук билетине Москвадан которулуп келгенин билдирген белги коюп берүүсүн өтүндү. Бул мүнөзү шайыр, ачык айрым, тамашакөй жигит Москва жогорку окуу жайларынын бирин бүтүрүп, гидрокуруучу деген кесипке ээ болуп, бул жака ГЭСтердин бирине иштөө үчүн жөнөтүлүптүр. Ал Аселдин жүзүнө тике карап, ачык эле суктанып, жагымдуу жылмая берип бакылдай сүйлөгөн. Ойлоп оптурмун, ушундай олуттуу мекемелерде сиздей сымбаттуу кыздар иштейт деп. Келиңиз таанышып алалы. Өзүн Камчыбек Раев деп тааныштырган бул жигит Аселден бир нече жаш улуу экен. Бирок бул кыздын ага болгон кызыгуусун ого бетер күчөттү.
Бирок ал шып этип кандай бат кирсе, ошондой тездик менен шыпылдай жумушун бүтүрүп көздөн кайын болду. Асел болсо ал кеткенден кийин ал өзүнө келе албай бир нече мүнөткө ордунан козголбой отуруп калды. Бул жигитти көргөндө жүрөгү болк этип алып, дүпүрөй согуп, кабынан чыгып кете жаздады. Жигит кеткен соң анын каттоого отурган карточкасын бекем кармап, сүрөтүнө үңүлө карап, моңдуу маанайда болсо да үмүттөнө сүйлөнүп: "Салам, сага бир көргөндө сүйүп калчу жигит сен болосуңбу? Ошол болсоң дагы көрөрбүз. Башкача айтканда, жашоо өзү көрсөтөт. Бирок мен азыр эмнегедир сенин артыңдан жүгүрүп жетип, экинчи ирет сүйлөшкүм келип жатат", деп ыраазы боло жылмайды. Ушул күндөн баштап Асел ар бир күнү жок эле дегенде бир жолу бул сымбаттуу жигиттин комсомолдук карточкасын алып чыгып, андагы 3 жана 4 өлчөмүндөгү сүрөткө суктана карачу болду. Аны эстегенде жүрөгүнүн дүкүлдөй сокконун сезип, ал тургай ой түрүндө болсо да аны менен сүйлөшүүнү эңсегенине өзү да таң калып жүрдү. Бир жолу Камчыбектин иш алып баруучусуна чалып, анын өзгөрүп туруучу иштөө графигин сурап билди. Бактыга жараша аны ишемби күнү саат 15ке чейин ГЭСтин куруу аянтынан кезиктирсе болот экен. Бирок бул куруу аянтчасы шаардан 60 километр алыстыкта болчу. Ага атайы барып жолугуш үчүн аракет кылган Асел кесиптештеринин бири Мирланды жардамга чакырды. Бул иш сапарга барыш максатында Асел мындай амал ойлоп тапты. Өзү жакында иштен кетерин, ага чейин Камчыбек аттуу бул жаш адиске жетекчилер жакын арада бүтүрүлүшү зарыл болгон маанилүү ишти тапшырганын, ошону өзү барып айтып келишин керектигин айтты. Мирлан токтоо жигит болгондуктан иш жагдайын көп териштирбестен алып барып келүүчү унааны уюштурду. Көздөгөн жерин оңой табышып, ГЭСке көз салган ИТЖ инженердик техникалык жумушчулар жайгашкан куруучулук вагонго киришти. Ишемби болгондуктан жумушчулар аз экен. Вагондо Камчыдан башка дагы бир картаң инженер бар экен. Жаңы баргандарында ал оңдой берди болуп, ГЭСти кыдырганы чыгып баратыптыр. Мирлан Аселди вагонго киргизип коюп, өзү кооз айланага суктаныш үчүн басты. Камчы Аселди дароо эле таанып, таң кала сурады: "Сизди кайсы шамал айдап келди?" Кубанычын жашыра албаган Камчы чай койгуча жалтырак бети кырылып бүткөн дермантин отургучка жайланышкан Асел издеп келген кишисине кунт кое карап, иштен качкан бир комсомолдун артынан келип таппай кетип баратканын, орто жолдон бул вагонду көрүп баш бакканын кыскача айтып берди. Пикирлешүү уланып, Асел шаардагы жаңылыктардан кеп салды. Камчы мындагы иштин жүрүшүн айтып берди. Кыз ал коңур үнү менен эмне жөндө кеп салып берсе да чарчабай угууга даяр эле. Вагон үйдүн ичине көз салган Асел дубалда илинген жер картасынын үстүндөгү ГЭСтин эмгек жамаатынын сүрөтүн көрүп, кунт кое карап суроо узатты: "Силерде кыздар да иштейби?" Ал бир экөөсү колго Маркшейдер сызгычын алып, башына каска, үстүнө жумушчу кийим кийип сүрөткө түшкөн эмгек жамаатынын сүрөтүн кунт кое карап, булардын ичинде 3 кыз бардыгын, алардын экөө сымбаттуусунан келген украин же орус кыз экенин, ал эми бирөөсү жоон жолпусунан келген кыргыз кыз экенин байкады. Бул кыз мага атаандаш эмес. Ал эми бул сымбаттуу селкичи Камчыга дегеле сүйлөшкөн кызынан бетер кыналып алыптыр го. СССРде бир эле улут бар, советтик деген. Бул эл ичинде айтылып эле жүрбөйбү, деп Камчы сөзүн улантты. Жогорку окуу жайды бүткөндөн кийин гана мен өзүмдүн досторум Союздун туш тарабындагы ар түрдүү улуттардан экенин байкадым. Алардын кээ бирлери 5 жылдын ичинде мага бир туугандай эле болуп калышыптыр. Көп жактарда иштеп жүрүп, кимдерге гана жолукпайсың. Бара-бара кимдин ким экенин алыс аралыктан эле рентгенден көргөндөй сыяктуу билип калат экенсиң. Бирок сенден жаңылыптырмын. Баягыда биринчи көргөнүмдө сени кант менен ысык чай ичкенди сүйгөн, эң эле оор жумушу гүлдөргө суу куюу болгон, кабинетинен чыкпаган үлпүлдөктөрдүн бири го деп ойлогом. Сенден мындайды күткөн эмесмин, жаңылыпмын. Сени бул жердеги чоң курулуштан көрүп абдан таң калып турам. Эми мага бул аябай кызык болуп турат. Сенин мүнөзүң кандай экени? Кадимкидей эле, кыз уялып жооп берди. Сени менен шашпай аңгемелешким келет. Ошон үчүн сени эртең
Дем алыш күнү кечинде саат 5-ке куруучулар аянтындагы ресторанга чакырам. Келесиңби? Деп кызга азыр бош эмес экенин кыйытып, үстөл үстүндөгү чиймелерин чогулта баштады. Асель таң кала түштү. Ошол эле учурда анын батымдуулугун, өзүнө ишенимдүүлүгүн, аңгемелешүүдө ачыктыгын байкап ичине сүйүнүп кетти. Мунун баары ортодо жакшы мамиле түзүлөөрүн каңкуулап турган. Бирок ал кесиптеши күтүп калганын айтып, шашылыш түрдө ордунан туруп кетмекчи болду. Болуптур, келгенге аракеттенейин. Мен да сиз менен сүйлөшүүгө абдан кызыгып турам, деп жооп берди Асель, колун кысып жылуу коштошкон жигитке күлө бага карап. Кайра келаткан жолдо Асель ойлуусуна тартып, сүйлөшкүсү келген жок. Зымыраган кызмат унаасынын терезесинен айланага көз жүгүртүп унчукпай келатты. Мирлан көптөн бери көңүлүнө жаккан кыз Асель машина табуусун суранганда аны курулуп жаткан ГЭСке өзү алып барып келүүнү максат кылып, бул унааны комитет жетекчилеринен сурап алган. Ал машинаны жакшы айдайт. Көптөгөн чукул бурулуштуу, бирде төмөн шуңшуган, бирде жогору умтулган тоо жолунда кесипкөй айдоочулук абдан зарыл эле. Нарын дарыясы этектеп аккан зор тоолор сол жакта да, оң жакта да жүздөгөн чакырымдарга созулуп жатат. Ал эми бууракандаган чоң нарын алардын арасынан жол таап кайдадыр ашыгууда. Үйгө күүгүм кире келди. Далистен анын атасы тосуп алып, катаалдык чагылган көзүндөгү көз айнегин оңдой берип, таң кала карады. Ал кызы каскаддын маанилүү курулушуна кеткенин эбак эле укканын билгизе суроо узатты. ГЭСтин курулуш аянтында сен эмне кылдың? Барышым керек болчу. Жөн эле барып келдим. Ашыкча түшүндүрмөлөрсүз жооп берип, анан джинсы шымы менен жана батникчен турганы үчүн атасынын көз алдында өзүн ыңгайсыз сезип бөлмөсүнө өтө жөнөдү. Жөн эле дегениңди коюп жүр. Өмүр бою жөн эле деп, өмүр бою суу эле ичип жүргөндөр бар, деп атасы кадимки катаал үнү менен каарып алып, гезит окуусун улантканы чоң бөлмөгө жөнөдү. Ал эмнени кыйытканы түшүнүксүз болчу. Бирок кызга азыр бул сөздөр таасир этмек эмес. Анын ой санаасынын баарын алдыда болуучу жолугушуу ээлеп алган. Асель керебетине чалкасынан түшө жата кетти да, көзүн жумуп, өзүнө жылмайган тийде чай сунуп, печенье менен пирожки салынган табакты экинчи колу менен жылдырган Камчыбекти элестетти. Чын эле мен сүйүп калдымбы? Эмне үчүн азыр Фрунзеге жөнөп кетээримде мындай болуп жатат? Ал абдан көзгө көрүнүктүү, сабаттуу, эстүү, шайыр, адам менен сүйлөшө билген кыялдагы менин кишим экен го. Ооба, эбактан бери мени издеген, күткөн адам. Баарын айта электе эле көзүңдөн түшүнөт экен. Мен эми ансыз кантип жашайм? Анан да анын айланасында жанагы табелчи, Марк Шейдерчи кыздар айланчыктап жүрүшөт. Тартып кетиштери мүмкүн, деп сүйлөнгүчө көзү жашылдана түшүп, ага болгон назик сезимди туюп туйбай азга жатып көзү илинип кетти. Экөө дем алыш күнү жолугушууну болжошкон ресторан бардык эле Советтик республикалардагы ресторандардын долбоору менен курулган, элди тамак аш менен тейлөөчү коомдук тамактануу жайларынын бири эле. Шаарчадагы жалгыз ушул ресторанда көп улуттуу жаштардын достугу боюнча кечелер өткөрүлүп турчу. Шаардык комсомол комитетинин буйрук тапшыруусу менен Асель бир нече жолу бул кечелерди алып баруучулук милдетти аткарган. Комсомолдор менен бирге Москва менен Ленинград сыяктуу өлкөнүн чоң шаарларындагы жочдордо окуп жаткан чет өлкөлүк жаштар катышчу. Гидро куруучулардын бул чакан шаарчасына иш тажрыйба топтош үчүн келген алар Кыргызстандын табиятынын сулуулугуна суктанып бүтө албай кетишчү. Ошондой эле алар жергиликтүү кыздардын сулуулугуна абдан арбалышчу. Асель дагы бир жыл мурда бир болгар кишиден «Мен сиздин сулуулугуңузду өмүр бою унута албайм. Атанас Попов» деген жазуусу бар абдан татынакай открытка алган. Мындай мамилеге Асель кубанбастан кайра катуу тынчсызданган. Анткени партиянын мүчөсү катары чет өлкөлүктөр менен мамиле түзмөк тургай, алар менен сүйлөшүүнү ойлонуп да койбошу керек болчу. Анын үстүнө Асель өзүн сулуу эсептечү эмес. Камчы болжошкон убактан эрте келип, залдын ортосундагы үстөлдү ээлеп отурду. Жайкы көйнөк кийген, ага окшош өңдөгү туфличен Асель жеңил басык менен залга кирди.
Экөө тең кубанычтуу жүздөрүн жашырышкан жок. Күлө бага учурашып, жайдары мамиледе жай сурашты. Жигит кыздын каалоосундагы тамакты илберинки түрдө сурап билип, этибар куурдак, оливье салатын, кызыл шарап, кара нан жана десертке пломбир балмуздагын буйртмалады. Асел камчынын чоң кишилерче ишенимдүү түрдө шарап буйртмалаганын байкап таң кала сурады. Мен бүтүрүү кечесинде шампандан гана ооз тийип көргөм, деди. Шарап деле жеңил ичимдик. Сага эт менен азыраак уртап татып коюу жагат болуш керек. Анын үстүнө мындан ооз тийип көргөнгө бүгүн шылтоо табылып жатат, деп жылмайган ал кайра олуттуу түрдө кошумчалады. Укканыма караганда, биринчи байкап көрүүдө шараптын жаккан же жакпаганына жараша ага өмүр бою кандай мамиле кылаарың билинет экен. Камчы шарапты кош бокалга жарым-жарымынан куюп, алдыга койгуча экөө толкунданган жылмаюуларын тыя алышкан жок. Жигит аны кичинекей кыз сыяктуу караганы менен иштеген жумушу боюнча сый мамиледе болуп, жолугушууга келгени үчүн ыраазычылыгын билдирип, биринчи тостун олуттуу түрдө айтты. Сен үчүн алалы. Анын адам менен мамиле түзө билери, ким менен болбосун сүйлөшө алары сезилип турду. Асел ичимдик аттууга тартынчыктоо менен эрин тийгизди. Бирок ага грузин кызыл шарабынын даамы абдан жакты. Анын көңүл кызычуу касиети сезиле элек болсо да, жактыра түшкөн адамына суктануу менен көз жүгүртүп, бул жолугушууга чоң маани берүү менен өздүк жашоосуна өзгөрүү кирээрин сезгендей, чындап эле мен ушундай жигитке татыктуу болдумбу? Бактымдан башым айланып, өзүмө өзүм ишене албай турам, деген ойлорго чарпылып отурду. Ичинде ушундай түйшөлүү жүрүп жатса да, кыз сыр алдырбай, шаардын мекеме уюмдарынын жетекчилери менен сүйлөшүп отургандай өзүн ишенимдүү кармады. Болгону бул өзү жактырган жигит менен жүргөн сөзү иш жөнүндө эмес, өздүк жашоо жөнүндө болгондуктан кай бирде гана олоттуулугун жоготуп, албыра түшүп жатты. Камчы ага сымбаттуу кызга да, комсомолдук жетекчиге да карагандай көңүл буруп, бирок өзүнүн айтайын деген ойлорун ишенимдүү жеткирүүгө аракет кылып жатты. Ал аял затынын жашоодогу эң негизги милдети кандай болбосун аял бойдон калууда экенин, ал күйөөсүнө жакшы жардамчы жана сүйүктүү жар болушу керектигин баса белгилеп айтты. Андай болсо алган билим, диплом эмне болот? Алардын баары текке кетеби? Мисалы үчүн, мен окуумду жакшылап улантыш үчүн күндүзгү мөөнөткө өтүп, ал тургай борборго которулганы жатам, деген ал ыңгайын келтирип Камчыбекке суроо узатты. Ал эми сизде кандай пландар бар? Окууну аяктапсыз, жашыңыз да 25ке чыгыптыр. Эми үйлөнөйүн деп жатсаңыз керек. Мен али өзүм менен түбөлүккө бирге болчу кызга жолуга элекмин. Мурда кийин же азыр деле кимдир бирөөнү жактырган чыгарсыз, деген суроого жигит чын дилден жооп бергенсиде. Ооба, жактырчумун. Аскерге чакырылгандан мурда кошуна кыз менен жүрчүмүн. Күтөм деп убадасын берип коюп, келгенимче күтө албай күйөөгө тие качкан. Анын мага эч кандай жасалмасы жок узун кара чачы абдан жакчу. Ал эми мага азыркы кыздардын сулуулугу жасалма сыяктанып, өзүлөрү да калыпты катыра айтып жаткандай сезиле берет. Ушундай суроо жооптор менен убакыт алдыга карай тездик менен адымдап, билинбей эле түнкү 11 болгондо Асел кеч болгонуна тынчсызданып, жигит узатып үйдү карай жөнөштү. Антсе да шашылышкан жок. Борбордук көчөнү бойлото отургузулган дарактардын арбайган көлөкөлөрүн тебелеп, түнкү шамдардын жарыгы алдында жай келатышты. Сөз достук маанайда уланып, бирок капысынан эле Камчыбек Аселди колдон алып өтүнө сүйлөдү. Кетпейли кой, сырттан окуп деле жакшы билим алса болот. Мен да сага жардам берем. Бул күтүүсүздүккө Асел күлүп жиберип жооп берди. Укканыма караганда күндүзгү окуу бул жашоого жарык түшүрүү болсо, сырттан окуу караңгы бойдон калуу экен. Ал эми тамашасы жок айтсам, 7-8 жылдап сырттан окуган тааныштарым бар. Мен болсо 3 эле жыл окуп, диплом менен кайтып келем. Менин оюмча борбордон кайтып келишиң кыйын го. Бирок ушундай чечкениңден кийин сени эч ким токтото албайт. Деги кетериңде мени да ажыра шайыкка чакырасыңбы? Үйдөн демделген палоого. Сөзсүз, кетериме жакын кулактар кылам. Тамаша аралаш ачык маанайда сүйлөшкүчө үйгө да жете келишти. Камчынын кызды өөп коштошууга эрки жеткен жок. Ал эми Асел болсо өзүнө абдан жакканын жигитке кыйыта да албады. Кол кысышып коштошушту. Мындан улам мындай бүтүмгө келди.
Демек бул үчүн мен жөн гана жакшы дос сыяктуу экенмин да. Ал тургай азат да узатканында ишенимдүү мамиле кылып, эркектик демин сездирген эле деп ойлонуп, эрксизден экөөнү салыштырып да алды. Камчы болсо бул азырынча эселик бойдон экен. Түз да жүргүсү келет окшойт. Ашыкча сөз же аракет менен башын айлантпай эле коеюн деген ойдо болду. Ушуну менен экөө коштошуп, өз жолдору менен эс алганы жөнөштү. Асель коштошуу кечесин ушундай шамшаракаттар менен өткөрчү Балмуздак аттуу жаштар кафесине уюштуруп, комсомолдор жамааты менен жакын досторун чакырды. Анын кетип жатканына досторунун ичи ачышты. Кээ бир жетекчилер өзүнүн негизги милдети маданий иш-чаралар менен айкалыштырып, жигердүү иш алып барган кызды кое бергилери келишкен жок. Алар мындай кызматкер жакын арада келерине, жамааттан башкасын даярдоо көп убакытты аларын ойлоп калышты. Бирок Асель өз чечимине бекем тургандыктан алдын ала эч ким тосо албады. Ал тийди кашты болуп сырттан окуп, эч нерсе үйрөнбөй калуудан коркуп, Борбордогу Фрунзе политехникалык институтунун күндүзгү окуй турган бөлүмүнө которулуп, билимин бышыктоону максат кылды. Камчы досу Талгат менен келди. Жакшылап учурашып, достор жайгашкан жалпы үстөлдөн орун алышты. Кафе башчылыгы менен сүйлөшүлүп, Аселдин кесиптештери даярдаган дасторкондо шампан, шарап, мөмө-чөмө, торт баштаган таттуулар арбын коюлган. Башка тамак аштарды коноктор ким эмнени кааласа ошону буйртмалайт жана өзү төлөйт деген тартип менен ичип жешет. Жаштардын бул уюшмасына бүгүн бир сыйлуу конок, Комсомолдун шаардык комитетинин экинчи катчысы Кубат Асанович катышканы капыстан кирип калды. Аны коноктор алгач көргөндө таң кала түшүп, анан кубанычтуу түр менен келип учурашууда. Анткени бул киши абдан билимдүү, түшүнүктүү эле. Иши менен сөзү айкалышып тургандыктан жаштарды тынчтык кездин эрдиги болуп саналган эмгектеги жетишкендикке шыктандыра алган жөндөмү болгондуктан эл арасында абдан кадыр барктуу кызмат адамы болчу. Мисалы, ал өзүнүн дем алыш күнүн азыркыдай болуп жаштар кафесиндеги иш-чараларга арнайт. Же болбосо ГЭСтин кайсы бир жыйналбай жаткан курулуш аянтында ишембилик уюштурууга жумшайт. Бул келери менен ага советтик кинонун жылдызынан бетер мамиле кыла башташты. Кече башталары менен сөз алган Кубат Асанович шампан толо бокалды колго кармай өйдө болуп, угуучулары тынчый түшкөндө салтанат ээсинин көзүнө тике кароого аракеттенип кеп баштады. Мен бир жолугушууга баратып угуп өтүп кете алган жокмун. Анткени чоң максаттарга умтулган Асель кызыбызга ак жол каалагым келет. Асель, сен сыртыңдан кичинекей өтө назик кызсың. Бирок өзүңдү жакындан билген биздейлер чоң максаттарды мелжиген кыйын жаштарыбыздын бири экениңди, башың толо идея, жүрөгүң толо мекенге болгон сүйүү экенин жакшы билебиз. Уюштуруучулук жөндөмүң жогору болгондуктан элге чоң пайдаң тиеринен күмөн санабайбыз. Мен сага окууда ийгиликтерди жаратып, дипломду колго алып, башың толо билим, жүрөгүң толо жигер менен кайтып келериңе ишенем. Дайыма ушунуңан жазбай, шыктуу бойдон калып, умтулган максаттарыңа жетип жүр. Борбордон татыктуу билим алып, устаттардын, алдыңкы кесиптештердин, үлгүлүү комсомолдордун, коммунисттердин тажрыйбасын үйрөнүп, биздин ынтымактуу жамаатка аман-эсен кайтып кел. Келечекте ушул ажайып шаарчаны куруп, бактылуу жашап жаткан гидро куруучулардын катарын толуктап, мекенибиздин жыргалчылыгы үчүн эмгектенип ийгиликтерге жет. Сыймыкка бөлүн. Кеченин катышуучулары шатырата кол чаап жиберишти. Кубат Асанович сөзүн улантты. Ал эми өздүк жашооңду, Асель, ойлогон ой тилектериңе жет. Эгер чыныгы аялдык бактыга жеткиң келсе, жөн гана сүйө бил жана сүйүктүү бол. Чыныгы жигитке татыктуу жубай болууңду каалайм. Ушул учурда Асель камчы тарапка кандайча көз жүгүрткөнүн да билбей калды. Анын бактылуудай жылмайыңкы жүзү жаш кыздын тандоосу өзүнө түшкөнүн билгенде ишенимдүү болчу. Жетекчилер белгиленген иштерине шашылышты. Эшик жакта Кубат Асановичтин келбетине суктанып отурган кыздар аны узата басышып, кино жылдызын кыя бастырбаган фанаттардай болуп, ээрчип кете жаздап барып, машинада анын жаш аялы отурганын көрүп араң токтолушту. Алардын арасынан бирөө көрө албастыгын жашыра албай күңкүлдөдү. Жаш колуктусу менен келгенин карап кой. Мунусун үйдө калтырса болбойт беле? Экинчи кызы чын жүрөктөн суктанды. Кандай гана сулуу келин.
көзү бакырайган, жүзү апакай, кийингени модалуу. Койчу ошону, күйөөсүн күтүп, жаны жок куурчактай болуп отурат, сыртка да чыга албайт, деп үчүнчү кыз нааразы түрдө күңкүлдөдү. Анткен менен абдан бактылуу экен. Мен мындай эркек менен жердин түбүнө чейин болсо да бармакмын. Буга көп эле күйүп быша бербечи. Мындай аялдардын укугу тууралуу сүйлөгөнү менен аялын жарым карыш да алдыга чыгарбайт. Эх, кыздар, эгер биз ушундай эркекке туш болчу болсок, бизге эч кандай карьеранын дагы кереги жок эле, чынбы? Бири-бири менен макул болбой калышпады. Талаш кызып баратканда алар ичкериге чогуу киришти да шаңдуу музыкадан көңүлдөрү көтөрүңкү тарта баштаган элге аралашып кетишти. Музыкага жараша жарык жаркылдап, жаштар ортого чыгып бийге түшө баштады. Өз-өзүнчө коюлган үстөлдөгүлөр бири-бирине катташып, биздин үстөлдөн сиздин үстөлгө деп өз ара шарап, ысылык сунушуп, жакшы каалоо тилектерди айтышып, коноктор аралаша башташты. Каткырык күлкү күчөп, кече шаңдуусуна тартты. Акыры көптөн күтүргөн вальс музыкасы жаңырып, баарын ак бийге чакырды. Асел камчыга тартынбай басып барып бийге чакырды. Жигит абдан кубанып аптыга сүйлөдү. Мен бүгүн бактылуумун. Анткени сенин көңүлүңдү бура алар бекеммин деп кыялданып келгем. Рахмат бийге чакырганыңа. Мындай болоорун ушунча көп киши узатып келээрин мен өзүм да күткөн эмесмин. Биз башында ажырашаякты үйдөн өткөрүп, палоо жасайлы дегенбиз. Андай болбой калды. Силер бул кафеден палоо алдыңарбы? Жок, мага үйдүн палоосу жагат. Биз бул жактан куурулган форель жедик. Ошентип кетип баратасың. Билбейм, дагы жолукканга мүмкүнчүлүгүбүз болобу? Дарегиңди калтыр. Мүмкүнчүлүк болоору менен борборго сага жолукканы барам. Жакшы болот, деп Асел бактылуу түрдө жылмайып, ушундай болооруна абдан ишенип, жигиттин жеңил имирген кучагында айланып бийлей баштады. Ошентип, айланада эч ким жоктон бетер тамашалашып, каткырып, эзелки тааныштардан бетер мамиледе болушканын көрүп, экөөнүн жакын курбулары менен достору качан буга жетишкенин биле албай таң калышты. Өзгөчө жакын арада эле бул жакка которулуп келип, өзүнүн үлгүлүү журуш-турушу, кынтыксыз бой турпаты менен көпчүлүктүн көңүлүн буруп, үлгүлүү жигит деген баага татыган камчынын айжаркын кыз Асел менен ынак боло башташы көпчүлүккө жакшы жаңылык сыяктанды. Ооба, камчы дал ушундай үлгүлүү жигит бойдон Аселдин көңүлүнө көп жылдар бою орноп калмакчы. Алдыдагы жаңы жана али белгисиз жашоосуна камчынын катышуусун сезип, жолунан жолуккан жигиттердин баарын эми аны менен үлгү катары салыштыра бермекчи. Талгат күтүүсүздөн камчынын жаңы жашоосундагы эң жакын адамдарынын бири болуп чыга келди. Жочту башка республикадан, Украинадан бүтүп келген ал камчы менен бирге иштеп, өзү түштүктүн жигити болсо да, экөөнүн жылдыздары келишип, жакын арада эле ынактардан болуп калышты. Ал азыр камчы досунун өзү жактырган кыз менен ысык чуптардай болуп жыргап бийлеп жатканын карап туруп, ичи тарып кетти. Былтыр Талгат студенттик жылдарда баш кошкон жубайы украин кызы Кира менен айласыз ажырашкан. Экөө окууну бүткөндө бүткүл союздук курулуш болуп саналган электр станциялар каскадына суранып келишип, ГЭСтин курулушуна катышып жатышкан. Бирок бул жерден алардын интернационалдык үй бүлөсү капысынан бузулду. Кира өзүнүн 3 жаш кичүү улутташы Александрга жолугуп, ортолорунда чоң сүйүү башталгандыктан Талгат менен бир заматта ажырашып, экөө 5 жашар кызын алып мекенине кайтып кетишкен. Ал эми Талгат бул турмуштук жол болбоо күйүтүнөн бекем эрки менен баш көтөргөнүндө көзүнө Асел урунуп, катуу жактырып калгандыгынан бир күнү аны ал тургай шаардын ортосундагы эстеликтин алдына жолугушууга чакырган. Талгат колун сураарынан шектенбеген Асел жумуштан кийин жолугушууга чуркап келип, жигиттин максатын билгенде нес болуп туруп калган. Анан көптөн бери өзүн сүйүп, баш кошууну кыялданып жүргөнүн, өзүн бактылуу кылууга бүт өмүрүн арын айтып карганып жиберүүгө даяр турган жигиттин көңүлүнө карабастан, менин азырынча күйөөгө тиейин деген оюм жок. Тийсем да аял кетирген кишиге турмушка чыкпайм, деп Асел бул сунушка так кесе терс жообун айтып шашылыш жөнөп кеткен. Эч кандай кайпактап койбой, түз айтылган кыздын жообунан улам башка чапкандай болуп туруп калган Талгаттын көңүлүнө кандай назик, бирок катаал аял заты. Көрөбүз ушундай кежирлиги менен кимге турмушка чыгаар экен деген ой өзүнөн өзү келип,
тагдырына болгон таарынычынан улам өмүрүндө биринчи жолу эркек экенине карабай буркурап боздоп ыйлагысы келген. Аселдин катуу кагып турмушка чыкмак тургай мамилелешүүдөн баш тартуусу анын жан дүйнөсүн көз жаштан көл шал кылып ачуу кайгынын даамын татыткан. Бирок бул жол болбостукка өзү күнөөлүү экени көңүл күйүтү басайганда акылына келген. Кыздын көңүлүн жибитпей туруп колун сураганы чоң чекилик болуптур.